Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, түз эфирде Саресеп, студияда мен Мурат Жолкиев. Ал эми бүгүнкү биздин темабыз монополияга каршы саясат деп аталып, ал жөнүндө кененирээк маалымат алуу үчүн атайын студиябызга биз кадырлуу коноктуу адисти чакырганбыз. Уруксат берсеңиздер, сиздерди тааныштырып өтөйүн. Чегебаев Фархат Кагаздиевич, Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Чүй облустук бөлүмүнүн башчысы. Фархат мырза, студиябызга кош келиптир. Саламатсызбы? Эскертип өтөйүн, түз эфирде эгерде ушул антимонополия боюнча суроолоруңуздар, пикирлериңиздер, ойлоруңуздар болсо, анда 67-01-91 сандарын терип түз байланышка чыксаңыздар болот, урматтуу Фархат Кагаздиевич. Биринчи эле суроом, ошо телекөрүүчүлөргө жалпы маалымат берип койсок, монополияга каршы ушу Чүй облусунда сиздердин кызмат эмнеге жооп берет жана ишмердүүлүгү кандай? Саламатсыздарбы? Негизги биздин кызматтын жумушу бул рыноктогу атаандаштыкты, рынокто атаандаштыкты өнүктүрүү негизги милдеттер. Андан кийин табигый монополиялар мыйзамынын негизинде табигый монополиялар субъектилери бар, ошолордун ишмердүүлүгүн жөнгө салуу. Андан башка керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жаатында иш алып барабыз и жардама жаатында негизги милдеттер. Ошондой эле мамлекеттик кызматтардын тарифтерин контролдоо жана бааларын белгилөө жаатында. Табигый деп айтып калыңыз, буга эмнелер кирет? Табигый монополиялар субъектилери бул Кыргыз Республикасынын табигый монополиялар жөнүндө мыйзамынын негизинде жөнгө салынат. Бул жерде табигый монополиялар бизде Чүй областы боюнча айта кетсек, бул суу чарба ишканалар, бул водоканалдар. Бул табигый монополия субъектисине кирет да, бир пример кылып айтсак. Ушулардын ишмердүүлүгүн жөнгө салабыз негизги. Андан кийинки бул атаандаштык мыйзамынын негизинде рынокто атаандаштыкты өркүндөтүү. Же болбосо баягы мыйзамдын талаптарына карама каршы келген макулдашуулар болуп калса, же болбосо кара ниеттеги атаандаштыктар болуп калса субъектилердин ортолорунда, ошолорду жоюп жана атаандаштыкты өркүндөтүү. Укуктарын коргоо деп калдыңыздар да. Сиздерге кандай учурларда жарандар кайрылса болот жана кантип укуктарын коргой аласыздар да? Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жаатында бул мыйзамдын негизинде керектөөчү, азыр өзүңүздөр билесиздер, бардык сатып алууда жүрүп атканда бул сатып алуучу, бул керектөөчүлүү, ал эми сатуучу жана даярдоочулар бул керектөөчүлөрдүн баягы көпчүлүк учурда бир укуктары тебеленген учурлар көп кездешет да. Ошол учурда керектөөчү монополияга каршы мыйзам органына, кызматына кайрылса, биз тийиштүү мыйзам чегинде ошол керектөөчүсүнүн укугун коргоп бере алабыз. Көпчүлүк учурларда, мисалы базарларда, мисалы телефон, азыр көпчүлүк учурларда бул телефондор, мисалы телефонду бир магазинден сатып алса, ал өзүнүн бир иштөө мөөнөтүнө чейин бузулуп калса, же болбосо өзүнүн бир кандайдыр бир баягы заводдон чыккан техникалык параметрлерине жооп бербесе, жооп бербей калса, ал өзүнүн берген маалыматы боюнча башкача болуп калса, эгерде керектөөчү талабына жооп бербей алса, керектөөчү ошол учурларда арыз менен кайрылып, баягы сатуучунун күнөөсү негизинде болсо, биз ошол жерден арыздын негизинде карап керектөөчүнүн укугун коргоп берүүгө мыйзам жол берет. Андан тышкары мындай баалардын айырмачылыктарын да сиздер көзөмөлдөйсүздөр, ошол эле базарда, ошол эле чоң гипермаркет, супермаркеттердеги баалардын айырмачылыктарын. Ал боюнча айта кетсек, биз азыр социалдык маанидеги товарлардын тизмеси бар. Кайсылар кирет ага? Өкмөттүн токтому менен бекитилген. Эң негизгилери булар un, биринчи сорт, экинчи сорт, бензин, дизелдик майлары, ошондой эле кум шекер, күрүч, өсүмдүк майлары, андан башка да 25 да тиркеме жалпысы көмүр кирет. Ушуларды биз алдын алуу баягы иш чаралардын негизинде мониторингтерди жүргүзүп, бааларына талдоолорду жүргүзүп турабыз. Бул социалдык маанидеги товарларга. Атай мамлекет тарабынан берилген баягы лимит, башкача айтканда, бийик баада коюлбаш керек, ашпаш керек деген мааниде карайсыздар, мониторинг кыласыздар. Мониторингти кылуу бул мамлекет тарабынан бул социалдык мааниге бекитилген баа жок. Биз буга талдоо, алдын ала иш чараларды жүргүзүү, бааны себепсиз көтөрбөө боюнча ошондой эле мониторингтер баасына мониторинг жүргүзүп турабыз. Ал эми бул жерде эгерде ошол эле баягы сатуучу соодагерлер баасын өйдө көтөрүп салды дейли, кандай сиздер тараптан чаралар каралган? Ал учурда азыр бул социалдык маанидеги товарларга түздөн түз мамлекет тарабынан көзөмөл жок. Азыр эми экономика шартында суроо талап негизинде гана жөнгө салынат да. Эгерде мыйзам талаптарында жазылган, эгерде ошол социалдык маанидеги товарлар бир айдын ичинде 20 же 20%-дан ашык кымбаттап кетсе,
мамлекет тарабынан анда 90 календарлык күнгө жөнгө салуу киргизилет. Эгерде ошол киргизилген күндөн баштап анда биз монополияга каршы кызмат тарабынан бааларды бир туруктуу бир бааны коюп, ошону жөнгө салабыз. Буга чейин дагы баягы кышкы көмүр маселеси боюнча мындай ушундай учур болгондо 90 календарлык күнгө жөнгө салуу киргизилгенине байланыштуу биз монополияга каршы кызмат тарабынан көмүрдүн баалары белгиленип, чектик деңгээли ошол боюнча жөнгө салуу жүргүзүлдү. Кантип жөнгө саласыздар баасын? Кантип саласыздар? Жөнгө салуу болгондо бул максималдык деңгээли коюлат. Ошол баадан ашпаш керек да сатуучу тарабынан. Эгерде ашкан учурлар болсо, биз тарабынан эскертүүлөр берилет. Эгерде эскертүүлөр аткарылбаса, бузуулар кодексинин негизинде айыппулдар саралат. Эң маанилүү суроо бул жалпы Чүй облусунун тургундарын бүгүнкү күндө ойлондуруп, чоң суроо жаратып аткан мезгилде өзүңүз көрдүңүз социалдык булактарда кечээ күнү эле ар бир райондон дебейли кай бир Чүй облусунун жарандары Кыргыз Республикасынын президентине атайын кайрылуу жазашты. Анын темасы сүт маселеси. Алардын көтөргөн маселеси көйгөйү бул сүттү биз түз эле баягы фермерлер айылдык биздин туугандар сүттү түз эле ортомчуларсыз эле завод фабрикага өткөрүп, ортодогу айырмачылыкты өз чөнтөгүбүзгө калтырсак болобу деген мааниде кайрылуу болду да. Сиздердин жообуңуздар кандай? Да, бул жыл сайын көтөрүлүп келе аткан маселе, көйгөй бул жаз келгенден баштап, жаз айларында башталат бул маселе. Туура сүт өндүрүүчүлөр тарабынан дагы мисалы жаз айында эмнеге баанын сүт алып сатып аткан өндүрүүчүлөр тарабынан нааразычылыктар күчөйт да, бааны түшүрүп салды депчи, сүт өндүрүүчүлөр тарабынан. Эми бул өзүнүн сезондук факторлору бар. Буну биз баягы түздөн түз мамлекет тарабынан, монополия кызматы тарабынан, андан башка органдар тарабынан дагы бул сүт рыногу, чийки сүт рыногу түздөн түз мамлекет тарабынан көзөмөлдөнбөйт. Бул жерде рыноктун шарттарынын негизинде гана, суроо талаптын негизинде түздөн түз эч кандай көзөмөлдөө механизми жок да. Бул бир гана бизде эле эмес, Кыргызстанда эмес, башка коңшу мамлекеттерде дагы түздөн түз мындай көзөмөл киргизилген эмес. Мисалы сүт өндүрүүчүлөр үчүн бул товар, ал эми сүттү кайра иштетүүчүлөр үчүн бул сырьё да, мындай айтканда, чийки сүт. Ал эми жана башында айтып кеттим, социалдык маанидеги товарлардын тизмесине бул чийки сүт кирбейт да, ал тизмеде да. Ал тизмеде сүттүн баягы пастерленген сүт гана киргизилген социалдык маанидеги товарларга. Чийки сүт бул социалдык маанидеги товардын тизмесине киргизилген эмес. Ошондой эле бул сүт өндүрүүчүлөр үчүн бул как сырьё деп. Эми бунун биз түздөн түз көзөмөлгө биз тарабынан дагы башка мамлекеттик органдар тарабынан дагы түздөн түз жөнгө салынбайт. Буну эми элге туура түшүндүрүш керек. Биз да буга чейин да түшүндүрүп келип атабыз. Мынакей Союз мезгилинде 91-жылдан бери эле бул рынок атаандаштыктын негизинде жөнгө салынып келет. Мисалы айта кетсек, Чүй областында сүт өндүрүүчүлөр тарабынан, сүт өндүрүүчүлөрдүн ортосунда бул атаандаштык сакталган. Мисалы Чүй областында канча деген чоң-чоң сүттү кайра иштетүүчү ишканалар бар. Ошол эле айта кетсек, мынакей Үмүт компаниясы бар, Кант сүт, Бишкек сүт, Ак сүт деген бар. Андан башка дагы чакан ишканалар да көп да, сүттү иштетүүчү. Булардын ортосунда атаандаштык өтө чоң. Айтсаңыз, түшүнүктүү Фархат Кагазович, баягы кийлигише албайт экенсиздер, бирок бул көйгөйдү билет экенсиздер. Бир нече жылдан бери кайталанып келатат. Бул бир гана Чүй жергесин эмес, жалпы Кыргызстандагы ушу дыйкандардын, фермерлердин баягы чоң маселеси болуп келет да. Кантип жардам берсе болот да, алардын айтуусу дагы туура болуп атат да чындыгындачы. Актабай калып атат деген сөздөр болот да. Кээ бир үй бүлөлөр бул социалдык көйгөй болуп атат да. Ошо 1 литр уйдун сүтү менен үй бүлөсүн багып аткандар бар да. Да. Алардын дагы дооматтары, сүт өндүрүүчүлөрдүн дооматтары дагы туура азыркы учурда тоют маселеси бар. Тоют маселеси кымбат. Ошол себептен сүттүн баасы аларга дагы өзүн актабай калып атат деп дагы арызданып аткан себептери да бар. Ал эми сүт өндүрүүчүлөр, сүттү кайра иштетүүчүлөр, алардын дагы биз буга чейин мынакей Үмүт компаниясы менен, Кант сүт компаниясы менен жолугушууларды өткөздүк. Арыз ээлери менен да жолугушуу өткөздүк. Андан башка Айыл чарба министрлигинде дагы биргеликте жолугушуулар өткөзүлдү. Мынакей Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусу негизинде дагы биздин төраганын орун басары катышуусу менен.
Бул жерде эми сүт өндүрүүчүлөр менен да жолугушуу өткүзгөндө биз анализдеп көрдүк. Бул жерде сүт өндүрүүчүлөр өздөрүнүн транспорттук базасы жок болгонуна байланыштуу сүттү иштетүүчүлөр. Сүт өндүрүүчүлөрдөн түздөн түз алуу мүмкүнчүлүгү жок да. Бул жерде ортомчулар аркылуу алынып атат да сүттү. Ал эми ортомчулардын ортосундагы айырмачылык эми баягы транспорттук чыгым жана башка чыгымдардын негизинде 3 сом, 5 сом ар кандай да ушул ортодо айырмачылык бар. Эми дыйкандар туура айтып атат, өзүбүз түз өткүзсөк деп. Бирок эми ар бир баардык эле сүт өндүрүүчү түздөн түз өткүзө албайт экен. Ал жерде бирөө 10 литр, бири 20 литр, эми 10 литр, 20 литр үчүн канча аралыкта тиги сүттү кайра иштетүүчү ишканага алып бара албайт да. Анан дагы бир жери сүттү кайра иштетүүчү мекемелер, ишканалар. Булардын баягы өздөрүнүн транспорттук базасы жок болгон үчүн, ал үчүн транспорттук база болуш үчүн чоң сүт ташуучу транспорттук каражаттар керек. Ал эми ортомчулар аркылуу дагы алып аткан себептери эми азыр көрүп атасыздар. Сүттү иштетүүчү элден ар биринен көчөлөрдөн көчө кыдырып бүттүгүн алып кетет да. Ал эми өздөрүнүн кайра иштетүүчү ишканалар андай мүмкүнчүлүктөргө ээ боло албайт экен. Ар бир айылды, ар бир көчөгө кыдырып келүүчү. Ошол себептери дагы бар. Анан ортомчулар менен ортосундагы айырмачылык 3 сомдон, мисалы мынакей кант сүткө бардык. Кант сүттө азыркы күндө элден 30дан 31ге чейин алып атат да. Литрин 30-31 сомдон, 30-31ден. Буга чейин кышкы сезондо 34, 35, 36га чейин алган экен. Эми бул жерде дагы бир себеби бар. Эмне үчүн кышында кымбаттайт да, жайын жаз мезгили арзандап калып атат? Бул жерде дагы бир эме бар. Сүттүн майлуулугу. Сүттүн майлуулугунун баягы токтом менен бекитилген майлуулугу бар. Бул 3,4% депчи. Эми кышкы сезондо өзүңүздөр билгендей сүттүн майлуулугу жогору болот. Ал эми жазында көк чыкканда сүттүн майлуулугунун проценти азаят. Азаят и анан рынокто сүт өндүрүүчүлөрдүн сүттүн өндүрүмдүүлүгү көбөйөт. Баягы суроо талапта эми бул жерде. Кышында мисалы өндүрүлгөн сүттүн көлөмү аз болот да. Аз болот, бирок майлуулугу проценти жогору болот. Ошол себептен мисалы майлуулугу жогору болгон сүттөн, аз көлөмдөгү сүттөн ошол эле продукцияны алса болот. Бир пример. Ал эми сүттүн майлуулугу азайганда көбүрөөк көлөмдөгү сүттөн ошол бир объемдогу продукцияны чыгара алат да. Мисалы сырдуу же майдуу мындай болжол менен айтканда ошондой болуп калат да. Ошол себептери бар. Андан башка сүт өндүрүүчүлөрдүн дагы себептерин аныктап чыктык анализдеп. Сүттү кайра иштетүүчүлөр да мындай азыркы күндө өздөрүнүн чыгарган продукцияларын жакынкы мисалы буга чейин Россия мамлекетине экспорттоп келсе, азыркы күндө экспорттоо Евразия өлкөлөрүнүн бардыгына шарттары ичине оор болуп атат да. Булардын да себептери. Ошондой эле эмне себептен оор болуп атат? Эми бул жерде өзүңүздөр билгендей сыртка чыгуу мүмкүнчүлүктөрү чектелип атат. Ошол эле Россия мамлекетинин ички рыногун башка мамлекеттерден чыккан продукциялар дагы баягы атаандаштык болуп рыноктун шарттарына жараша ошондой болуп калып атат. Мисалы буга чейин Белоруссия мамлекети сыртка экспорттоп келсе, сүт продукцияларын азыр сыртка эмес, Россия санкциясына байланыштуу алар Россия мамлекетинин экспорттоонуна байланыштуу биздин көпчүлүк сүт иштетүүчү ишканалар Россия рыногундагы сүт продукциясынын баасы төмөндөп кеткенине байланыштуу. Ал да себептер болуп атат. Аларды да бул талдоонун жыйынтыгы менен, сурамжылоонун жыйынтыгы менен, жолугушуулардын жыйынтыгы менен биз ушул нерселерди аныктап чыктык да, себептерин. Демек, түздөн түз биз тараптан баягы эми туура эл калк тарабынан азыр бизге баягы дооматтары антимонополный орган тарабынан неге түздөн түз бааны карабайт деген маселе болуп атат, бирок бул рыноктун шарты боюнча түздөн түз көзөмөлдөөгө жатпайт да. Биз тараптан дагы башка мамлекеттик органдар тарабынан, Айыл чарба министрлиги тарабынан дагы бул түздөн түз жөнгө салынбайт. Демек, бул маселе баягы дыйкандар менен ошол кайра иштетүүчү заводдордун ээлери менен биргелешип отуруп баягы жапатырмак бир пикирге келсе болот деген сөз экен да. Мындай айта кетсек, бул башка коңшу мамлекеттерде деле баягы чийки сүттүн баасы бүгүнкү күндө төмөндөө маалыматтар бар да. Бир гана бизде эле эмес, эми бул сезондук характер. Жазкысы негизи ошондой болот да, жылда эле өзүңүздөр билесиздер. Негизи Фархат Кагаздиевич,
ушул биз сүт маселесине көп токтолдук да, көрүүчүлөргө бул өтө маанилүү болуп атканга байланыштуу көбүрөөк суроо ушул багытта болуп атат да. Андан тышкары эле ушу өзүңүз айтып атасыз, сезондук мезгилдик продукциялар кээ бирде баасы төмөн түшүп же жогорулашы мүмкүн. Аларга дагы кайсы азык түлүктөр бар алардын курамында? Сезондук характери менен ушул эле сүткө байланыштуу, сүткө окшогончу. Сүткө окшогон эми социалдык маанидеги товарлардын арасында бул кээ бир жашылча жемиштер бар. Өзүңүздөр билесиздер. Кышкы убакта баасы кымбаттап кетет, жайкы сезондордо баасы төмөндөп калат. Мен бул суроону берип атканым тактоочу суроо болчу. Демек, аларга деле ушундай бааларына нааразы болгон баягы фермер дыйкандар болсо, сиздер тараптан же мамлекеттик башка кызматтар тарабынан кийлигишүү болбойт экен, алар очор бачар отодо туруп алып ишкерлер менен дыйкандар өздөрү чечиш керектен сөз да туруп. Кайсыл темада болбосун? Шарты ошондой да өзү. Суроо талаптын негизинде, спрос и предложение. Ал эми биз ортодогу атаандаштык мыйзамы негизинде биз ортодо кандайдыр бир кара ниеттик атаандаштык же болбосо бир келишимдер, мыйзам бузуулар болуп кетсе, ошондойлор жокпу, биз ошону гана аныктайбыз. Эгерде мыйзам бузуулар болсо ошондой азыркы атап кеткендей, анда биз тийиштүү чара колдонулат ал боюнча. Ал эми түздөн түз баасы белгилеп контролдоо бул мамлекеттик органдар тарабынан, антимонопольный орган тарабынан андай бизде баягы укуктар жок да азыр. Чүй облусуна сиз жетектеп келет экенсиз, ушу биз монополияга каршы кызматын. Айтсаңыздар, кандай көйгөйлөр менен сиздерге биздин жарандар кайрылып атат да, негизи сиздерге анан кайсыл дарекке кайрылса болот, кантип кайрылса болот? Электрондук маалымат мененби, ошол жөнүндө кенен телекөрүүчүлөргө бизге бир. Ал боюнча көпчүлүк учурда азыркы күндө керектөөчүлөр тарабынан кандайдыр бир товарды же кызмат көрсөтүүдө, алып сатуу же кызмат көрсөтүүдө укуктар тебеленген учурларда кездешип атат кайрылуулар. Ошол себептерден көпчүлүк анан айыл жергесиндегилер социалдык маанидеги товарлардын баасы кымбаттап кеткендиги себептерин боюнча кайрылуулар көпчүлүк атат. Кышкы убакта көмүрдүн баасы боюнча, азыркы убакта чийки сүттүн баасы боюнча кайрылуулар көп болуп атат да. Эми биздин кызмат дайым ачык, бардык массалык маалымат каражаттарында өзүбүздүн тийиштүү маалыматтарды берип атабыз. Андан башка өзүбүздүн веб-сайттарында бүт маалыматтар жайгаштырылган. Биздин даректер дагы, кайрылуу телефондор дагы бардык ошол антимонополия gov.kg сайтына кирсе бүт маалыматтар жайгаштырылган. Ошол жерде байланыш кандай бир телефондоруңуздар барбы? Байланыш телефондор биздин адрес Чүй проспектиси 114 340 кабинетке кайрылса болот. Андан башка биздин телефондорго байланышса болот. WhatsApp номерлерибиз да бар. 552 62 10 62. Ошол WhatsApp 66 62 10 62. 62 бул WhatsApp Ошол WhatsApp номерге да менин түздөн түз номериме кайрылса да болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде ушул монополияга каршы кызматына сиздердин дагы суроолоруңуздар же болбосо кандайдыр бир мыйзам бузуулар боюнча пикирлериңиздер болсоң да, Чүй 114 адресине 340 кабинетке кайрылсаңыздар болот экен. Андан тышкары WhatsApp номер иштейт экен, жазып алсаңыздар болот. 0552 62 10 62, дагы бир жолу кайталап коеюн. 0552 62 10 62. Бул даректериңиздер жана сиздердин бул телефон номериңиздерди берип атканын себеби кай бир учурларда биздин жарандар ошол таппай калат да. Мыйзам бузуулар, өзүңүздөр айтып аткан ошо керектөөчү менен соодагердин ортосунда мыйзам бузуулар ушундай көп базарларда көбүнчө азыр кездешип келет. Ошол мезгилде түз кайрыла калса сиздер тез арада барып ошол жерден көйгөйдү жеринен чечүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы? Жетишесиздерби же заявка иретинде таштап коюп күтүш керекпи? Ал жерде эми бул жерде мыйзамдын негизинде бизге арыз жазылат. Арыздын негизинде биз карап, эгерде мыйзам бузуу фактысы катталса, биз керектөөчүлөр тарабынан чечип беребиз. Арыз менен сиздерге кайрылып барыш керек экен да дарегиңиздерге, же WhatsApp аркылуу арыз жазса болобу? Электрондук, азыр мыйзам боюнча жазуу түрүндө, электрондук түрдө жана антимонополиянын кызматтын веб-сайты аркылуу дагы арыздарды кайрылса. Жакшы экен да, жакшы экен. Электрондук түрдө эле болот. Барып убара болот туруп электрондук түрдө жөнөтүп койсо болот. Ушул электрондук түрдө кайрылып сиздер мындай маселелерди чечкен убакыттар канча убакыт ээлейт деген суроо да. Эми аны биз деле көпкө кармабайбыз. Негизи баягы мыйзам боюнча 15 күнгө чейин каралыш керек. Ал эми биз
кызматкерлердин убактысына карап жеткизбей деле биз эртерээк чечип берүүгө аракет кылабыз. Ушул жерден урматтуу Фаркат Кагазович, мындай так мындай бөлүп алсак да, сиздердин кызматты көбү баягы санэпидем станциянын кызматы менен айырмаштап алышат да. Себеби кай бир продукциялардын, азык түлүктөрдүн дейли же башка продуктылардын сапатынын начарлыгы боюнча көбүнчө сиздерге кайрылат да. Мага да ушул боюнча суроолор келет да. Айтыңызчы, так сиздерге ошо сапат боюнча кайрылса болобу же болбойбу? Өзгөчө азык түлүк продукциялары. Азык түлүктүн сапаты боюнча бул тийиштүү мамлекеттик органдар, айтып кеткен санэпидем станция ошол органдарга кайрылыш керек. Сиздерге эмне мыйзам бузуулар болгонун байкап калса кайрылыш керек сиздердин кызматка? Бизге сатып алууда, эгерде керек сатып алууда, сиз жана жогоруда атап кеткендей, кандайдыр бир товардын кемчиликтери аныкталып калса, же болбосо ошол жерде көрсөтүлгөн көлөмдөгүдөй эмес, саткандагы көлөмдө башка, алган көлөм башка болуп калса, ошол учурда кайрылса болот. Алган товардын дефектиси болуп калса болот, баасында маселе болуп калса, же болбосо ортодогу сатуучу менен сатып алуучунун ортосунда түзүлгөн келишимде көрсөтүлгөн талаптар аткарылбай калган учурларда кайрылса болот. Көпчүлүк учурларда ошол нерселер бузулат. Муну биздин урматтуу Фаркат Кагазович башында жооп берген, аягында дагы бир жолу кайталап коюп атам сиздерге. Себеби баш аягында айтып койсок, телекөрүүчүлөргө да мындай маалымат катары өтө маанилүү болот да. Акыркы суроом, убактыбыз акырында Фаркат мырза соңуна келип калды да. Демек, сүт маселесин түшүндүрдүк. Сиздерге мыйзам жол береби, каалаган ошол эле соода борборлоруна, ошол эле базарларга кирип, тийиштүү документтериңиздерди көргөзүп, мониторинг кылып, ошол эле баягы керектөөчүнүн укугун коргогонго же кирбей койгон учурлар да болобу? Мыйзамда кандай жазылган? Ал жерде биз мониторингте бул баасын эле карап кетебиз да. Бул мониторинг бул социалдык маанидеги. Ал эми сиз айткандай кирип кандайдыр бир документин сурап, тийиштүү иш кагаздарын суроо бул текшерүүгө жатып калат. Азыркы күндө өзүңүздөр билесиздер, текшерүү ишкерлик субъектилеринде текшерүүгө мораторий бар. Ал эми текшерүүнүн негизги жолдуу эмеси бул кантип сиздер жардам бересиңиздер? Тийиштүү жок, ал жерде керектөөчү укугун коргоо жаатында бул жерде бул текшерүүгө жатпайт. Ал эми текшерүү бул барып тастыктоочуга жатат болуш керек көбүрөөк. Текшерүү бул деген барып кандайдыр бир иш кагаздарын сурап, ишмердүүлүгүн текшерүү бул уже текшерүү болуп калат да. Антип текшерген укугуңуздар барбы? Антип текшерүү бизде азыркы күндө тийиштүү ошол ишкердик субъекттин үстүнө кандайдыр бир арыз түшсө, бизге тийиштүү функциялардын негизинде, анда биз тийиштүү мамлекеттик органдан уруксат кагазын алып текшере алабыз. Түшүнүктүү. Уруксат кагазынын негизинде внеплановый проверка деп коет да. Керектөөчүнүн дагы укуктарын тастыктоочу мезгилдер келсе, киргенге мүмкүнчүлүгүңүздөр болот экен да. Ал учурда сатуучу менен керектөөчүнүн ортосундагы баягы бузууларды биз түздөн түз мындай караган укугубуз бар. Рахмат. Сизге эркин микрофон берейин. Фаркат мырза, көрүп аткан жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылып, дагы айтылбай койгон маалымат болсо билдирип кетиңиз. Монополияга каршы кызматына тийиштүү кандайдыр бир кайрылууларыңыздар болсо, тийиштүү биздин антимонополия gov.kg сайтында аркылуу электрондук же болбосо жазуу түрүндө ошол жерге кайрылса болот да. Эми биз монополияга каршы кызматтын көпчүлүк учурда биздин калк баягы түздөн түз баа саясатына байлашат. Бул базар баасындагы бааларды жөнгө салат депчи. Эми биздики негизги жумуш башка да. Негизги жумушубуз жана сиздерге атап кеткендей, бул рынок, ички рыноктогу атаандаштыкты өнүктүрүү, кара ниет атаандаштыктарды жоюу, ошондой эле табигый монополиялар мыйзамынын негизинде табигый монополия субъектисинин ишмердүүлүгүн жөнгө салуу, жарнама жаатында иш алып баруу, керектөөчүлөрдүн укугун коргоо. Көпчүлүк учурларда биз ошол боюнча маалыматтарды берип атабыз, өзүбүздөн түздөн түз кайсыл функциялар менен иш алып барабызды. Ал эми социалдык маанидеги товарларга биз байкоо, талдоо, алдын алуу иш-чараларды гана жүргүзөбүз да. Түздөн түз мамлекет тарабынан азыркы күндө баягы тийиштүү жөнгө салуу кирмейинче биз жана бизден башка мамлекеттик органдар кийлигише албайт. Ошол эле чийки сүт рыногунда дагы шарттар ошондой. Рахмат, урматтуу Фаркат Кагазович, убактыңызды бөлүп бизге келип кene маалымат бергениңизге ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик.
Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин программа соңуна келип жетти. Амандыкта, сак саламатта болуңуздар.